Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен жана ошондой эле урматтуу радио угуучулар. Бүгүн 13 февраль буйруса 14 февралга бир күн калды дегендей. Эртең мынакей Кыргызстанда жаңы калыптанып келе жаткан китепти белекке берүү күнү, же болбосо китепти сүйүү күнү деп дагы жаңы бир өзүнчө жакшы жишан башталган. Мына ушунун тегерегинде бүгүн кеп козгойбуз. Ал эми студиябыздын коноктору Бакыт Ордонун жетекчиси Акимжан уулу Мухаммед жана ошондой эле бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрү Бакай Акылбек уулу жана ошондой эле Табылды Муратбеков. Ассаламу алейкум, кош келдиңиздер. Алгач ушул Бакай мырза сизден баштайын деп турам. Мынакей буйруса эртеңки күнү китеп той жакшы бир мааракени өткөрөйүн деп атасыздар. Ага даярдыктар кандай болуп атат? Жакшы, былтыр өткөн жылы 14 февралда Бишкекте болгон китеп той, Сармерден ресторанында. Анан азыркысы Ош шаарында болуп атат, Ордол Ош шаарында. Ал жакта көптөн бери талап кылып, бизде өткөрөлү деп анан волонтерлорубуз көптөн бери айтып жүргөн болчу, жалпы элчи. Анан азыр ошо волонтерлор жүктөрүн артынып алып, китептерин жүктөп алып, тойго деп даярданып, кийимдерин камдап алып, Бишкектен бир 3-4 унаа менен жолго чыгышты. Бир 2 күндөн бери даярданып ал жакта. Анан баягы 14 февраль китеп белекке берүү күнү деген жакшы жишан башталбадыбы? Ошол сыяктуу эле тойлор Кыргызда эмне көп, той көп. Ресторандар 90 миң, 100 миң адам күнүнө Бишкекте эле тойдо болот экен. Анан семинарга, иш-чараларга баарыбыз келишибиз, толук келишибиз мүмкүн эмес, бирок тойлорго бардык кыргыз барат да. Ошону да баягы элге мындай кандай десем подход, элдерди чакыруунун жолу, анан да жакшы нерсени дагы да эффективдүү жакшы нукка буруш керек болду да. Анан китеп той деген иш-чара буга чейин болуп жүрөт. Анан эртең Кудай буйрса Ош шаарында болгондат. Даярдыктар абдан жакшы. Аябай толкунданып, Бишкектен коноктор барганда эртең учак менен Нуржигит Кадырбеков, Мамбетсан Ибраев устаздар, Баян Акматов, Азиз Батыров сыяктуу ырчылар бар. Ал жакта ырыда болот, сырыда болот, поэзиясы болот, семинар болот, Ашказанда, Башказанда тойгон чоң той болот буюрса. Жакшы. Анан кийин мынакей жогоруда өзүңүз белгилегендей эле аш тойго чындыгында эле биз Ашказанды толтуруу үчүн көп эле жерге барып жүрөбүз да. Элдердин китепке болгон маанай анан кийин ушул сыяктуу жакшы бир кайсы бир деңгээлде улуттун кызыкчылыгы үчүн дагы өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө арналган иш-чараларга болгон мамилеси кандай экен? Өзгөрүп атабы? Өзгөчөлүктөр эмнеде экен? Жалпы өзгөчөлүктөр кандай? Эл кадимки форматтан тойдон негизи тажап калганбыз. Акыркы мындай тойлорго барып жүрөбүз да. Себеби баягы окшош программа, бардыгы ресторанда, анан негизи Кыргызда тойду жоюп салыш мүмкүн эмес. Той бул баягы туугандардын көрүшө турган, ошол жерде бири-бирин зыярат кыла турган, чогула турган, маанайын эме кыла турган баягы эң эме болгон ошо тойлор болот да. Бирок тойлордун да айткандай форматы да. Анан мисалы үчүн бизде азыр китеп тойлору 4-үнчү жолкусу болуп атат. Аншлаг менен өтүп атат. Билеттер 200-300 сомдук билеттер сатылат. Китеп ярмаркалары болот. Анан бирок ар бир эмеде батпай калып атат да. Миңдеп мисалы үчүн былтыркы Сармерден ресторанында биз өзү 300-400 адам күткөн элек, бирок 1000ге жакын адам келип баш аягыбызды таппай ушундай бир даана той болгон да. Анан мунун бардыгын неден кабар берет? Элибиздин китеп окууга, ошондой эле баягы руханий азык алганга элибиз даяр да. Болгону биз ошонун форматтарын ылайыктап иштеп чыгып, ошону чакырууну жалпы элди мындай ошого бир кандай десем бир жакшы бир нукта алып кетсек деген оюбуз да. Анан китеп белекке берүү күндө эле бир 2 жыл мурун башталды эле. Азыр кадимкидей китептерин камдашат экен. Студенттер, агайлар бардыгы китептерин камдашып, бири-бирине белектерди беришип, бул боюнча эфирлер болуп дегендей. Мунун бардыгы элибиздин мындай талап күчтүү экенин кабар берет да. Жакшы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биздин эфирлерди Марва телеканалынан жана ошондой эле Насихат радиосунун 92.9 жыштыгынан дагы угуп көрсөңүздөр болот. Социалдык баракчалардан Марва телеканалы жана ошондой эле телеканал Марва деп, Марва ТВ деп издесеңиз, мына ошол жактардан бардык эфирлерибизге күбө боло аласыздар. Анан Табылды мырза мынакей сизден уланта турган болсок, былтыр Бишкекте өткөн экен, быйыл Ошто өтүп атат. Өзгөчөлүктөрү эмнеде? Китеп той негизи эле жалпы жана ушу китеп багытында иштер болуп атпайбы биздикечи. Ошол бир адамдан бир китептин негизги максаты ошол коомдо китеп окуунун бир модага айлантуу болгон да, жаштарды китепке кызыктыруу. Бир айта турчу нерсе, мисалы
бүгүнкү күндө көп учурда маселе проблема көйгөйлөрдү көп айтабыз, бирок аны чечүү жолдорун айтпайбыз да. Өзгөчө жаштар арасында мындай илим билимден алыстагандык, телефон сыяктуу бир терс өнөкөттөргө жакын болуп калат. Анан ошонун чечүүнүн жолу кандай деп ар кандай талкуу болгон, пикирлер болгон. Анан иш-чараларды уюштуруп келгенбиз буга чейин Бакайда башка командабыз болупчу. Анан ошо долбоор башталып атканда ошо китеп жаатында да биз бир гана ошо жолу бар экен, билимге үгүттөө аркылуу болгон экен да. Анан китеп менен бир иш башталды. Интеллектуалдуу оюндар, китеп ярмаркалар, анан эң жакшысы ушул дүйнөгө бир үлгү боло турган Кыргызстанда бир жакшы демилге башталды. Бул бир адамдан бир китеп деген. Ушу Бакай эң алгач ошо Коштөбө айылында баштап, ошол жашаан жакшы кетип, азыркы күндө 200гө жакын айылда китепканалар жаңыланганда дагы аны эл аралык уюмдар бир гранттар эмес, же болбосо мамлекеттен бир бюджеттен 1 миллиондук бир каражат алып эмес, бул айылдын жаштары, айылдан чыккан инсандар өзлөрү 1 сомдон, 10 сомдон, 1 китептен, 10 китептен берип атып, ушул иштер уланды да. Анан биз ушул иштерди кылып атып бир кеңештик элек, эми биздин максатыбыз жөн эле айылдарга китеп жеткизип коюу депчи. Анан ошо талкуулап атып бир өзүгө бир стратегия кабыл алганбыз. Биз 3 багытта иш алып барабыз. Биринчи китеп жеткизебиз, экинчиден китеп окутабыз, үчүнчүдөн ошого жараша заманбап шарттар түзүп бергенге аракет кылалы депчи. Кудайга шүгүр китептер жете баштады. Айылдарга сонун китептер баратат. Анан китептер барганда кээ бир жерлерде окулбай калаткан учурлар бар да. Анан ошону эле кантип кылабыз дегенде анан китеп конкурстар кетти, жолугушуулар кетти, акын жазуучулар менен. Эң алардын ичинде эң жакшыларын бири ошо китеп тою болуп калды да. Себеби Бакай айтып өткөндөй эле баягы той десе эле формалдуу нерсеге түшүнүп болуп калган да бизде. Анан ошо формалдыктан качыралы, келе илим билимдин тою болсун, руханий азык ала турган жердин бир тою болсун деп туруп ошо китеп той башталган да. Анан бул эми форматы акырынкы менен калыптанып келатат. Алгач мисалы башталганда белгилүү акын жазуучуларды, коомдук ишмерлерди, ошол эле активисттерди чакырып, бир жаштар үчүн айта турган сөздөрүн айттырып, ошол жерде китеп презентациялары кылып, оюн конкурстарды кылып баштадык элек. Мисалы кийин жакынкы буга чейинки болгон эмесинде Максат Жангазиевдин чыгармачылык кечеси болду. Эртең боло турчу Оштогу да иш-чара өзүнүн бир башкача өзгөчөлүгү менен айырмаланып, анда дагы бир чоң форматта болот. Бишкектен атайын коноктор болуп, региондорго чыккандагысы менен айырмаланмакчы да буюрса. Анан негизи эле буюрса бир адамдан бир китеп аркылуу буюрса жакшы иштер кетти. Мындан башка дагы региондордо активдүү иштеп аткандар бар. Мен азыр учурда өзүм Көлдөмүн. Бүгүн атайын ошо иш-чарага деп келип Бишкекте жүргөн кезибиз. Көлдө дагы жакшы иштер башталды. Мисалы кабарыңыздар бардыр, Дем деген китеп борбору ачылган Каракол шаарында. Ал жерде ошо бизнесте жүргөн эле инсандар өзлөрү ортого акча таштап, коомдук китепкана ачып коюшту. Кофе ичип, китеп окуй тургандай бир шарттар түзүпчү. Анан ошол жерден көп болуп атабыз. Мисалы жаштар бизде бир мындай көп учурда айтып койгон бир эме бар, терс адат бар да, жаштар китеп окубай калды, жаштар мындай, жаштар тигиндей депчи. Анын баары негизги келип такалып, ошо жаштарга шарт түзүп бербегендиктен эле келип чыккан нерсе экен. Китеп окулбай калганы деле ошо китеп алып барып бербегендиктен да. Азыр биз өзү көрүп жүрөбүз, айылдарга китептер жетип атат. Анан бир айда 10 китеп, 20 китеп, 30 китеп окуганга чейин окуучулар чыгып атат да. Анан таң калабыз да. Ушул балдар кантип күнөөлөгөнгө биздин акыбыз бар депчи. Буюрса ушул иштер аркылуу көп жакшы долбоорлор аркасында кетип атат. Жакшы. Демек, китеп тойго келгендердин дагы мынакей аншлаг менен өтүп атат деп атпайсыздарбы? Анан ошолордун басымдуу бөлүгү дагы жаш курактагы студенттер, окуучулар болсо керек, басымдуу бөлүгү. Ооба, негизги басымдуу бөлүгү ушул өспүрүмдөр, анан студенттер. Анан баягы аншлаг деген себеби да ушунда талап бар да. Талап бар. Биз мисалы Бакай айтып өткөндөй эле билеттерди бир 200-300 деп мындай шартка тууралап, орундуктарды тууралап чыгарган элек, анан 500ге чейин кишилер келип алып, анан туруп алып көргөн учурлар болуп атат да. Бул ошол коомдо жаштар арасында талап бар экенин белгиси. Анан сырткары, мисалы Бишкекте болгон тойлордукун айылдан келген апалар бар экен, аталар бар экен, ушундай бир жакшы бир иш-чараларга катышсак деп үйдөн мындай суусап калгандарчы. Ошолор да келишет. Жаш куракка чектөө жок негизи. Жакшы. Мухаммад мырза, мынакей эртеңки күн бул кайсы бир деңгээлде туура эмеспи, коомчулук өзү аныктайт го, бирок эл аралык сүйүшкөндөрдүн күнү деп дагы белгилеп келатабыз. Анан кийин бул канчалык деңгээлде сиздин өзүңүздүн пикириңизди, позициялык, жарандык позицияңыз туура анан кийин коомчулук үчүн бул күн кандай таасир этет? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач сиздерге Алла разы болсун. Ушул Насыйкат радиосу жана Марва телеканалы
бизди чакырып ушинтип конок кылганыңыздар үчүн. Эң алгач бул суроого сизерге терең ыраазычылык, мына ушундай долбоорлорду иштеп чыгып элге сунуштаган үчүн. Бирок бул жерден дагы бир суроо келиши мүмкүн да, эмне үчүн 14 февраль депчи, бул күн. Мисалы ушул көпчүлүк мисалы диний тармактагылар айтышы мүмкүн. Эмне үчүн 14-тү белек китеп белек берүү депчи. Анткени силер ошону эле кайра колдоп коюп атпайсыңарбы, ошол сүйгөнүнө китеп бериш үчүн депчи. Жок, бизде мындай эреже бар. Эгерде бир күнөөгө түртө турган бир нерсе боло турган болсо, аны башка зыяны жок менен жаап коюу бул дурус нерсе да. Ошол үчүн сиздерге Аллах ыраазы болгон болсун. Бул сүйүү күнү дегенде көпчүлүк эле айтат, ушул диний тармактагылар силер тосо бересиңер, силер бизге мындай орусча айтканда мешать этесиңер дейт да. Эмне үчүн дегенде баягы болбойт, бул болот дей бересиңер депчи. Негизи чын-чынына келгенде сүйүү бул бар нерсе. Эмне үчүн? Анткени сүйүү болбосо бул ибадат болбойт да. Анткени Аллахка болгон сүйүүң болбосо кантип ибадат кыласың мисалы? Аллахты тааныбасаң кантип ибадат кыласың? Ошондуктан сүйүү бар нерсе. Бирок ошол нерсени биз башкачараак жол менен колдонуп атабыз да. Мисалы бир адам жакшы көрүп калды. Ошол күнү мисалы 14 февраль күнү ал инсандар кандай гана иш кылбасын, не амалдарды кылбасын, ошол күнгө байлап алганы, анан өздөрүнүн сүйлөшкөнү дагы мындай маанисиз да. Эмнеге дегенде бул сүйүүнүн көзү көр деп коет мисалы. Ал учурда эмне деп сүйлөгөнүн деле билбейт, эмне аткарганын деле билбейт да. Мисалы эркектин бир эле позициясы болот ал жерде, аялдыкы башка бир, ал кулагы менен сүйүп башкача нерселерди кыялданышы мүмкүн да. Бирок баягы эркектин өзүнүн баягы мындайча айтканда өзүнүн кызыкчылыгы түгөгөндөн кийин ал нерсе жокко чыгып кетиши мүмкүн. Азыр мен кагаз коруп айтып атам. Бирок ошол күнү мисалы майрамдап канчалаган кыздарыбыз өзүнүн намысынан айрылып калып атат. Канчалаган эркектерибиз өзүнүн карындаштарынан айрылып калып атат. Кыскасы мындайча айтканда сүйүү деген эле сөздүн аркасынан карасаңыз, мен сен үчүн өлөм. Бул бир жамандык. Мен сен үчүн этаждан таштап өлөм. Ушундай сөздөр бар го. Мен сен үчүн баягы анекдот кылып чыгарышты го. Калтек жипке асын өлөм деген. Кыскасы баары эле өлүмгө алып барат экен да. Бул адам менен адам болгон сүйүүчү. Бул баягы никеге чейинкини айтып атам да. Бул чыныгы сүйүү, мен ойлойм, бул диний көз карашта. Анан менин көз карашымда бул Аллахка болгон сүйүү, динге болгон сүйүү, туугандарга болгон сүйүү, досторго болгон сүйүү, китепке болгон сүйүү болсо, мен ойлойм, бул жерде башка маселе каралбайт эле да. Ошол үчүн баягы сүйүүнүн көзү көр деп туруп эле биз көп нерсеге барабыз. Мисалычы, жамандык жерге мисалы мындай мурда деле биздин мектеп убакта деле болуп жүргөн мындай нерсе. Баягы бир ишти баштаарда ал нерсени сен жакшы көрүп турасың, бирок ал нерсенин жаман экенин билип турасың. Бирок аны сен ошол ишти кылмай сайын анын жаман экенин билбейсиң да. Бирок жаман экенин билесиң. Бирок ошол нерсе болуп өткөндөн кийин туятты деп баш кармап, бармак тиштеп калабыз да. Ошондуктан бул сиздерге Алла ыраазы болсун, ушул 14 февралды китеп күнү деп элге сунуштагыңыздар үчүн менин жеке пикирим мына ушундай. Анан азыр балким бизди көрүп отурган же угуп жаткан жаш өспүрүмдөр эмне үчүн сүйбөшүбүз керек? Мисалы, сүйүү никеден кийин деп коет. Алымдарыбыз ушинтип көп насааттарын айтып келатат да. Бирок ошондой суроо жаралышы мүмкүн да. Адамбыз, адамдар кандай суроо жаралат? Анан эмне үчүн биз бойдок кезде сүйүшпөшүбүз керек, же эмне үчүн сүйбөшүбүз керек дегенге сиздин жообуңуз кандай болот? Мисалы азыркы учурда жаштардын баары эле мисалы жаш курагында эле бири-бирин сүйүп, мисалы мындайча айтканда сүйүү бонусун жок кылышы болуп атат да. Никеге чейин сүйүп, ал бир сүйгөнүнө жетпей калып, ал башкага тийип кетти, же болбосо башкага үйлөнүп алды. Ушундай болуп туруп акыры сүйүүдөн көңүл калат дагы. Никеден кийин эмне болсо ошол болсун. Эми жашасам балам үчүн жашайм, жашасам ата-энем үчүн жашайм, мага жашоонун кереги жок деген сыяктуу сөздөр айтылат да. Ал эмне себептен? Ошол никеге чейин сүйүшүп бүткөн да, ал сүйүүдөн көңүлү калган. Ошол үчүн мисалы сүйүү дегенде эле көпчүлүгүбүз элестетебиз романтиканы. Көпчүлүк айтат, романтика бул ислам дининде жок депчи. Жок, романтика ислам дининде.
негизи чын-чынына келгенде. Азыркы учурда көпчүлүк айтат, романтика бул баягы деңиз үстүндө кайыкта сүйгөнүн жанында олтуруп коюу же болбосо шам жагып туруп коюу бул романтика деп ойлойт да. Жок, чыныгы романтика бул өзүнүн сүйгөнү менен, ошол жубайы менен бул бейиште багаралап жүргөн бул чыныгы романтика. Дагы бирөөсү айтышы мүмкүн, кол кармашып деңиз боюнда жүрүп коюу бул романтика деп. Жок, бул чыныгы романтика, бул ушул бейиште бактарында аралап жүрүү бул чыныгы романтика. Дагы бирөөсү айтышы мүмкүн, чыныгы романтика баягы мындай жөнөкөй эле жөн эле турган жерден мисалы бирөөгө подарка берсең, вау, мындай шок болуп калат го, вау деп элечи. Ошондойду романтика деп элестетишет. Мисалы сүйгөнүнө бир машина подарка кылса же бир баалуу белек подарка кылса, алар вау деп калышты эле романтика деп ойлоп калган да. Жок, чыныгы романтика өзүнүн жубайына, өзүнүн балдарына дуа кылып, бейиштен орун берип коюу бул чыныгы романтика. Мисалы, элестетиңиздер, ар бир эле диний мамиледе, мисалы, Бакай досубуз дин менен жашайт. Үйүнө барсаңыз, үйүндө миск чыттанат. Үйүнө барсаңыз, мындай таза, мындайча айтканда кирип, өзүңдү жакшы мындай элестетип олтурасың да. Анан башка бир адамдын үйүнө барсаң, мисалы, арак ичкен, тамеки тарткан, алардын үйүнө барсаң, мындай кысыла берет да жүрөгүңчү. Бир нерсе жыт келип турат, же болбосо мындай үйүнө киргенде баягы кабак ит жаныңда тургандай эле сезе бересиң да. Мындай өзүңдү неудобный сезип элечи. Ошондуктан диний үй бүлөдө сөзсүз түрдө романтика болот, сүйүү болот. Биз коомго ушундай таанытып койдук азыркы учурда. Мечиттерден, башка жерлерден сүйбөш керек, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дегенде уже сүйүү менен динди алыстатып койдук да. Биз ошону жакындатышыбыз керек, мына жаштар өзгөчө. Ошондуктан бул жерде басымдуу бөлүгү бул жаштар азыр мындай өзгөрүүгө багыт алды го. Биз ушул 14 февралда мисалы китеп берүү күнүн кылып койсок эмнеге болбойт мисалы? 14 мисалы. Биз жаштар кийинки муунга биз эмне үчүн ушундай доорду сунуштабайбыз мисалы? Жакшы. Рахмат. Эң жакшы нерселер айтылды. Бакай мырза, эмне үчүн китепти белекке берүү күнү дагы ушул болуп атат? Анан китеп той ушул 14 февралга уюштурулду же бул альтернативалык жолдун бир түрү деп карасак дагы болобу? Эме буга чейин иш-чараларыбыз эми баягы эмеге карабай эле бир датаны деле күтпөйбүз. Анан мисалы үчүн буга чейин китеп тоюбуз январда, декабрда болду, мурункусу жазда, күздө дегендей кете берет да иш-чараларыбыз. Анан буну тандап алган себеби ошол ыктыярчылар, оштогу волонтерлор ушул убакка белгилешти 14-үнө. Бул балким ушу дем алыш күнгө өздөрүнүн ылайыктуу учуруна туура келген болушу мүмкүн. Экинчиси балким альтернатива катары эме кылган болушу мүмкүн. Анан себеби мындай деген нерсе бар го. Бир чети мындай ушул нерсени талкуулай бергенге бир чети кошулбайт элем да. Мисалы үчүн түшүнгөн адамдар деле өтө көп талкуу кылышты. Себеби жашоодо силер жакшы жакшыны айтып жайгыла, жаманды айтпай жойгула дейт го. Силер жакшы нерсени көбүрөөк айта берсеңер, жаман нерсе де жашоого керексиз нерсе өзүнөн өзү жок болуп кетет дейт да. Биз болсо качан бир нерсени жамандап айткан сайын ошончолук чыга берет да. Анан балким бул китеп белекке берүү күнү боло берсин, 14-ү дагы, 15-и дагы, 16-сы дагы дайыма. Анан балким символично белгилеп койгондор жакшы болсо керек. Ал күнү китеп той болсун, китеп белекке берүү күнү болсун. Ошол менен жаман нерсени айтып талкуулабай эле, каяктан чыккан, эмне болгон, мурда майрамдачу элек, майрамдачу эмес элек деген нерселер кете берет. Аны айтпастан ушул нерсени менен басым жасап кетсек, ал нерсе өзүнөн өзү жок болот деп ойлойм да. Белгилеп алганыбыздын себеби ошол балким альтернатива катары эме кылса керек да. Бизге ошо кабар беришти, биз болсо даярданып, буюрса эртең ошого жолго чыккан турабыз да. Жакшы. Табылды мырза, мисалы биз канткенде адамдардын китепке болгон сүйүүсүн ойгото алабыз. Кандай жолдору бар? Жолдору жаш муунду мисалы ала турган болсок, бүгүнкү күндө окуучуларды кантип китепке тартабыз дегенде эң биринчи жолу китеп алып барыш керек. Мындай китеп кармап коюш керек да. Шоколадтай го. Шоколадтай. База окуучуларга барсак баары эле телефон чукулуп турат да. Айылга барсаң инилерим көрүм, карындашым баары эле ушундай. Көлгө орбайын, нарынга орбайын, ошко орбайын баардык эле жерде көйгөй ушул да. Маселе үйдө мынтип кармаган китеп жок да. Жытын сезген китеп жок.
Анан китептер десе биз баягы көбүнчө Союздан калган Энгельстин, Маркстин, Лениндин томдорун элестетип китепканага кирсек, жаңыланбаган бир эски китептердин жытын сезилип калган да. Ошон үчүн эң биринчиден бул жаштарды китепке тартуу жолу жакшы жаңы китептер менен камсыз кылып берүү. Экинчиден кызыктыруу багытында иш-чаралар, элементардуу баягы жолугушуулар, авторлор менен семинарлар. Анан үчүнчүдөн ушу конкурстар. Мисалы биз былтыр окуучулар арасында конкурс уюштурдук. Айтматовдун биринчи мугалими боюнча, кечиресиз Аккеме боюнча. 5-класстан 11-класска чейин окуучулар катышты, 300дөй айылда уюштурганбыз. Анан 5-класстын окуучусу 5 жол кайталап окуптур чарбаны. Эми ошол кызык бир кирип кеткенден кийин ал башка китептерге кызык болот да. Азырда конкурс жарыялап атабыз. Мисалы, эмне үчүн китеп окушубуз керек деп Мамбетсон Ибраевдин, анан Григорий Петровдун бир өлкөнүн тарыхы, Финляндиянын тарыхы жөнүндө. Ага Байге фондун 15 сом деп койдук. Эми көрөбүз да, буюрса. Биз бир гана мисалы китептер жеткизе берсек, эгерде аларды реклама кылбасак, бир кызыктырбасак, окулбай калат да. Ошон үчүн конкурстар менен да кылып атабыз. Анан акырындык менен мисалы убагында, мисалы Союз учурунда мисалы жакшы маданият бар болчу. Үй бүлөдө китеп окуу, китепкана каттоо деген сыяктуучу. Бизде да ушул нерсени алып келиш керек. Мындай үйдө белгилүү бир убакыттар алаганда үй бүлө менен отуруп китеп окуй тургандай сааттарды белгилеп, же болбосо мүчөлөр менен барып китепканага каттап дегендейчи. Анан ал багытта да иштер жүрүш керек. Мисалы адамдарды өзүнө тарта турган китепканаларды ачуу. Мен жана айтып өткөндөм, мисалы Караколдо ошол стереотипти сындырып атат. Жаштар китепканага каттабай калды деген. Мен күнүгө өзүм жумушка чейин, жумуштан кийин бир мал барып карап коюп турабыз, өзү китеп окуганы барганда, барсам толтура. Турушат, китеп окуп турушат. Кофесин алып алган, жанында мындай десерт бир нерсеси бар жеп атат. Жок, китебин карап отурат да. Ошондой шарттар түзүп беришибиз керек. Ошондой нерселер ар бир райондун борборлорунда керек болсо, айылдарда ачыла турган болсо, бул нерсе акырындык менен келет. Анан китеп окуу деген эле айтылып атат. Анан мунун максаты эмне деген суроо да. Китеп окуганда эмне болуп кетет депчи. Китеп окуу бул өзүбүздүн келечегибизге кам көрүү дейт элем да. Эртең жаркын келечекти айтабыз, кең келечекти айтабыз. Бирок телефон менен курулбайт ал нерсе. Жанагындай бир оюндар менен, Instagram, WhatsApp менен курулбайт экен, ал китеп менен курулат. Мисалы азыр дүйнөнү дөңгөрөп аткан Elon Musk. Ал бала кезинде китеп көп окуган экен, фантазияны көп окуган экен да. Фантазияны көп окуп, ошол нерселер көп кыялданчу экен. Айга учканды, Марска учканды, баягы электричество менен жүргөн машиналарды кыялданчу экен да. Бала кезинде кыялы, фантазия болгон, акырындык менен ошол кыялын орундатып атат да ал кишичи. Биз дагы ошондой жаштарды, ошондой эмелерди, муунду көбөйтүп алган болсок, эртең келечегибиз чындап ошондой болот. Жакшы. Анан бул китеп тойду уюштурганда негизги кандай гана иш-чара болбосун, албетте каржы маселесине келип такылат да. Бул өтө чоң суроо. Анан кайсы бир деңгээлде дагы белгилүү бир каражатты баары бир талап кылат. Сиздердин демөөрчүңүздөр кандай? Мисалы барып келүү, жол кирет, тамак аш, тирүү жан болгондон кийин сөзсүз түрдө чай ичесиң, жатаканаң болуш керек, Байге фонду жана башка деген сыяктуу нерселер. Эме баягы эме деп коет, каалоо болсо кар көбөт депчи. Биз бир адамдан бир китепти баштаганда мындай ойлонуп, идея келип, анан ойлондук да. Ойлонуп анан Кыргызстан бир китепкө өлкө болсо экен деген, Кыргызстан китепкө өлкө болсо экен, эң көп окуган өлкө болсо экен, өнүккөн өлкө болсо экен депчи. Кыялданып, балким ошо финдер, бир кезде Корея, Япония дейбиз, алардын баардыгы ошо билим аркылуу өнүгүшкөн да. Анан ошол нерсени кыялдандык. Анан долбоорду жазып атканда мен өзүм клиника ассистент болуп жаңы жумушка кирген кезим болчу. Табылды болсо фондто иштейт болчу, координатор болуп, Эрлан болсо Юракадемияда студент болчу. Анан долбоорду жазып бисмилла деп баштап атканыбызда чөнтөгүбүздө тыйыныбыз жок. Китеп сатып ала турган 1 сом тыйыныбыз жок. Өзүбүздүн күнүмдүк жол кере, башка. Бирок чындап эле Кудайдан дуа кылдык, жакшы ниет койдук. Анан ынтымак, команданын ынтымагы. Эми адамдын энергиясы ушунчалык чоң. Мисалы үчүн ушунчалык баягы ашууларды ашып, китепканалар 50 китепкана, 60 китепкана аштык дегенден чарчап келгенде деле ушул сөз да, сөз табылды, Эрлан болуп таң атканча отуруп сүйлөшөт элек да. Ушу иш-чара ушундай болду, жакшы болду, элибиз талап экен. Биз эми анча-мынча ач калсак да, кеч калсак да ушуну аягына чыгаралы деп сүйлөшүп отуруп ошол нерсе бизге мотивация берди. Анан азыр бир адамдан бир китеп деп эң алгач бирден китептен баштала турган болсо, азыр 200га жакындап калды китепканалардын ачылышы. Бүгүн ат башыда ачылып атат. Ошонун
айланган акчанын суммасы 30 миллиондон ашып туруп ойлоп көрүңүз. 30 миллион болбосо бир соммос жок. 30 миллиондук китеп бар да. 30 миллиондук китеп бар да. Анан бирок ал жерден айлык алып да иштеген жокпуз. Негизи эле ошо элибиздин батасы эми. Анан китеп тойду коюнча боло турган болсо бара бара бирөөлөрдөн алып спонсорлордон ала турган болсок, спонсор дегенде ар бир адам байке айылына китепкана ача турган болсо өзү 1000 сом, 10 000 сом китепкана айылдын тургундары салым кошушат да, башка спонсорлор болуп. Анан бара ойлондук, кээ бир проектлер өзүн өзү жапкыдай болсо, чөнтөгүбүздөн чыгарбасак да өзүн өзү жапкыдай болсо деп. Анан мисалы үчүн китеп тойдо ошол билет кылабыз, алдагы адамдардын чөнтөгүнө туура келгидей. Концерт белгилей эле билет да. Мисалы үчүн бир шоу тойго барсаң жок дегенде 2000 алып барасың. Эң арзаны 1,5 миң, кымбат болгондо $100-150, $1000 чейин алып барат. Бирок тойдун деңгээлин билебиз, кадимки формат, башка дегенде албетте алда жакшылык деңиз. Анан бул жакта 300 сом, эң кымбаты 350 сом. Ошол жерде тамагын ичет, ырчыларын ырын угат, китеп ярмаркасына качат, болгон иш-чара. Анан ошол 300-350 сомду бөлүп чыгабыз. Эң ресторандарга барып, ушундай китепчилер келет эле, бизнесиңиз жүрүп атат, бирок бир китепчилер үчүн дагы, эл үчүн да бир нерсе кылып коюңуз деп, аларды баягы 200 сом десе 150 сомго түшүрүп, 100 сомго түшүрүп, анан кайра калган 50-60-ын тамакка деп, андан кийин музыкантына деп, анан ырчы эмелерге деп ошентип бөлүп отуруп ошону максималдуу жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан именно китеп тойду долбоору бул өзүн өзү актай турган долбоор да. Өзүнүн толук. Мисалы үчүн азыр Оштон дээрлик Бишкектен эле 5-6 конок учуп барат, самолет менен барат, келет. Алардын жол акысы, сырткары китеп тойдун ошо чыгымдары, тамак аш бардыгын ошол өзүн өзү жаба турган да. Муну дайым багы айтайын деген волонтерлордун эмгеги, барып алып ошо ресторандын ээси менен 2 күн 3 күн деп сүйлөшөт. Алардын баягы маанайына карап, андан кийин ана шаардан бара тургандар менен сүйлөшөт. Ошонун баардыгы эмгек болуп отуруп, анан именно ошо китеп тойдуку өзүн өзү жаба турган долбоор да. Ошол менен болуп атат. Анан сырткары мындай жалпы иш-чараларды колдогон спонсорлор, ага эжелерибиз бар, алар дагы керек учурда салым кошуп турат. Мындай бизде эме бар экен да. Мисалы көрүп калып атасыз го, белгилүү бир мындай көк бөрү чабыштар болсо, чоң ат чабыштар болсо, бир 2 мына коюп, квартираларды коюп, мынчаты, мынча жылкы депчи. Ошондой салгандар бар да. Байгелеринчи. Ошондой бир эме, бир оюндар эле. Эр эже сейруш деп канча машиналар коюлуп атат да. Ооба. Ошол сыңары эле мындай илим билимге деп демирчи болом деген адамдар да жок эмес экен. Ошо долбоор башталганда деле мисалы 200ге жакын жерде китепкана ачылган болсо, ошонун көпчүлүгүн ушундай спонсорлор жапты. Биз кайрылбайбыз, ошол айылдан жаштар чыгат да, айылдан чыккан инсандардан айылганда 10 000 сомго китеп алып берет, 100 000 сомго алып берет, ичиндеги баягы стеллаждарын жасап бергендер болот. Ушундайлар чыгып атат. Анан мисалы бүгүн эле бир агабызга жолугуп калдык, Азат Исакуновдон белгилүү меценат агабызга. Ал менен ушу пикирлешип отурсак, ал агабыз айтат, бир жерде бир китеп, жаңы китепкана ачалы дейт. Мен ошол жагын каржылап берем, башка силер иш жагын эме кылып, уюштуруу жагын алып кеткиле дейт да. Мындай колдойм деген адамдар бар көп эле. Болгон аларга ушул идея демилген жеткизгендер бир аз азыраак болтабыз да. Бул бир адамдан бир китеп бир эле демилге болсун, андан башка да жаңы идеялар чыгарып, кайрылып эшиктерге акылай бериш керек экен да. Анан бизде баягы бир иш кылыш үчүн сөзсүз түрдө бай болуш керек, же болбосо бийлигиң болуш керек деген бул жөн гана өзүбүздү алдап аткан бир мындай стереотип да. Жакшы иштер кылдыган адамдар көп. Ооба. Мухаммед мырза, эртеден бери биз китеп окуу, китепти сүйүү, илим алуу дээрлик, ушул илим алуу темасына жакын сүйлөшүп атабыз десек да болот. Куран бул жөнүндө эмне дейт? Илим алуу жөнүндө. Мен буга чейин кече жакын эле бир ушундай окуя болду. Бирөө менен отуруп калдым. Бизнесмен байке келип анан бир маселе сурап, макул деп белгилүү бир кафеге кирдик. Ал жерден чай ичип, канча 2000 сом акчаны төлөдү. Анан сындадым да. Могул китепти 300 сомго алыңыз, эмне мынча кымбат дейт да. Азыр мына ушундай заман болуп калды. Кайсыл адам китепке байланса, илимге көбүрөөк мотивация ала алат да. Мисалы, буга эң эле чоң биздин мотивациябыз бул Куран да. Мисалы, илимге болгон. Куранда эң эле биринчи түшкөн аят икра, оку, илим ал деген сөз да. Оку дегенде сен жөн эле Лениндин китебин окубай эмес, жок, жөн эле мындай илим ал деген сөз да алчы.
Ошол үчүн биздин эң эле чоң бир мотивациябыз ошол Куран болуш керек. Эгер Куранга кирип терең изилденип өтсөңүз, сөзсүз түрдө илимге байланып каласыз. Мисалы, мен 9-класстан чыгып кеткенмин үйдөн. Ошол бара-бара эле үйгө барып келип ушул илим жолунда жүрөбүз да. Анан досторум менен жолугуп отурсам, сен дагы эле окуп жүрөсүң дейт да. Ал мен кызыгуум ал бирөө каржылаган үчүн же болбосо бир молдо деп таанылып кетейин же бирөөнүн эл сыйласын деген үчүн эмес. Болгон ушул Куранды, хадистерди окуганда мындай берилип биринчи этапты бүткөндөн кийинки этапка өтсөм экен, ушундай менен эле кете берет да, өзү менен өзү элечи. Бул жактагы адамдар айта берет, биз эмне өзүнүн ишибизди кыла беребиз. Мисалы көпчүлүк айтат, сен үйүң жок дейт. Макул, үйүм жок. Сенин мындай минерге машинаң жок дейт. Макул, жок. Анан бир мисалды айтып бердим аларга. Сен мейли эки дос окууну жаңы эле бүтүптүр мектепти. Анан бирөөсү бизнес тармакка кетиптир, бирөөсү илим алып бир университетке тапшырыптыр да. Анан эки жактан окуп, бирөөсү бизнес баштап, анан 10 жылдан кийин жолугушуптур. Тиги дагы окууну бүтүп, эми байкуш студент араң бүтүп келген, тиги болсо бизнесмен болуп кеткен, өтө күчтүү. Анан келип экөө сүйлөшүп атат дейт. Дос, сен 10 жыл болду, дагы илим алып жүрөсүң, неге жетиштиң десе, тиги айтат экен, мен эми илим алдык, өзүгө жараша десе. Анан тиги айтат экен, жок, мен тиги жерге бизнесимди курдум, тиги жерде мен үйүм бар, мен 5-6 үйүм бар. Кыскасы мактанбаган эч нерсеси калбаптыр. Макул досум, жүр дептир, экөө баняга кириптир. Жүрөм, ушунча болуп калыптыр, баняга киребиз дептир дагы. Экөө кирип олтуруп сүйлөшүп калыптыр. Анан тиги илим алган адам айтыптыр да, досум мага $10,000 берип турчу десе, без проблем берем дептир. Десе, жок, ушул жерде берчи дептир. Анан, жок, бул жерде кантип бермей келем мен азыр, кийимим жок болсо десе. Сенин байлыгың ушу баняга кире албаган кабырга кантип кирсин деп ошол жерде жана бизнесменди толук түрдө бир багытка буруп койгон да. Бүгүнкү күндө биз бизнес деп жүрө беребиз. Бирок бул жакта илим калып кете турган болсо, ал пайда да. Пайдасы жок да анын. Ошондуктан бул биринчи эле окуу бул илимге түртө турган нерсе. Мисалы, бир эле китеп, мисалы, бул китепти окуй турган болсо, адам баласы, мунун ичиндеги нерселерди алып, демек бул өзүнчө бир адам болду да. Бул китепти алды дагы, аны алып окуду. Ал өзүнчө адам. Мисалы, бизнес тармагында бир китеп окуду. Ал дагы өзүнчө бир ошол жазган адамдын жазганын өзүнө сиңире алат да. Мындайча айтканда, бир эле адам көп багыттуу болуп алса болот. Эмне кылып? Китеп окуп. Эгер адашпасам, мааниси мына ушундай, пайгамбарыбыздан келип, мен Алланын элчиси, кандай илимди алайын, канткенде мен ушул баарын биле тургандай болом, экинчи сенден келип сурабайм дегенде, Алланы таануу деп жооп берген. 3 жолу сураганда 3 жолу тең Алланы таануу деген. Мунун түпкү тегиндеги философиясы, маани, маңызы, мазмуну эмнеде жатат? Бул жерде баягы Алланы таануу дегенде, эң биринчи эле биздин диний тармакта илим алуу баштаганда эле таухид, баягы акыйда маселесин үйрөтөт да. Эгерде диндин башатында акыйданы жакшы түшүнбөсө, ал кийинки жашоосунда дагы мындай тил деле болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, компьютерден бир плеерди басып койсо, ал ырдай берет. Же болбосо магнитофонду коюп койсо, ал деле ырдай берет. Ошол сыңарындай болуп калышы мүмкүн. Бирок эң биринчи киргенде эле Алланы тааный турган болсо, ал чукур мындай илимди алып кете алат деген сөз да. Мисалы, ыймандын 70-тен ашуун бутагы бар деген сөз мисалы. Ошонун ар бирин изилдеп чыкса, ар биринде Аллах Тааланын сөзү жатат. Мисалы, жөнөкөй эле жолдон бир ыза берген нерсени алып койсо, ал деле бул ыймандын эң төмөнкү даражасы деп айтылган. Жөн эле жолдогу нерсени алып коюу. Бирок ал нерсени буйруган ким? Аллах. Демек, биздин эң биринчи динге киргенде окуй турган предметтерибиз бул акыйда маселеси. Бул жаратуучуну тааныбаса, эгерде жаратуучуну Аллахты мындай жалгыз экенин билбесе, ал адашып жүрө берет. Бир телефонго багынып калышы мүмкүн, же болбосо бир отко ташка багынып калышы мүмкүн. Ал анткени жаратуучусун билбейт да. Мисалы, бул жерде аларды кемсинтүү максатында эмес, жөн эле мисал катары айтайынчы. Мисалы, жетим балдар ата энесин билбесе, мисалы, ал кайсыл жерде жашайт мисалы?
Жөнөкөй эле мисал кылайлы, жөн эле асмандан бир жетим бала, ата энеси жок адам бир түштү, ал каяка барат? Жөн эле жүрөт, ар жерде буга барат, ага барат, андан таяк жейт, мындан таяк жейт. Акыры мындай бара турган жери жок да. Ал эми жаратуучусун тааныбаган инсан, ал барар жери каяк экенин билбейт. Мисалы, диний көз карашты алганда дагы ушул жаратуучусун тааныбаган инсан ал эч ким эмес да. Ошол үчүн баягы адамга сыйынып жүрө берет. Ушундай болуп калат. Демек, Кудайды тааныганга чейинки алган илим менен тааныгандан кийинки алган илимдин айырмасы асман менен жердей десек да болот. Аябай чоң. Түшүнүктүү. Бакай мырза, азыркы күндөгү мисалы жаштарга окуй турган, сунуштай турган китептер кайсы эң пайдалуу десек болот, же болбосо популярдуулук деңгээлге чыккан китептер? Анан сиздер ошол китептерди, мисалы китеп тойлордо бир адамдан бир китепте дагы көбүнчө ушундай китептер берилсе керек белеке. Баягы китеп окутуудагы эң чоң эмеси баягы туура тандоо да китептичи. Китеп окуйт эле баарын окуй бериш эмес, тандаганды да билишибиз керек. Себеби баягы жаңы төрөлгөн балага биринчи сүтүн берип, анан баламык берип, анан деп жумшак тамактарды берип, анан көндүрөт да. Ошол сыяктуу эле жаңы ага дароо мисалы үчүн лагман же башка эме бербесең кыйын да. Анаш кала албайт. Ошол сыяктуу эле балдар үчүн дагы балдар адабияты маанилүү экен, жомоктор тандап бериш маанилүү экен. Анан баягы чоң курактагы адамдарга деле биринчи кызыгып атканда бир кызыктуу китептерден берүүгө аракет кылыш керек экен да. Анан бара эме болот экен. Биз деле мисалы үчүн китеп окуудан алыс эле чоңойдук да. Анан барып кызыктуу китептерди көрүп, колго алып калгандан кийин анан эме болот да. Башында ушундай китептер менен, мотивациялык китептер менен, кызыктуу публистикалык китептер менен баштаса, андан ары томдуктарды улантып кеткенге жакшы да. Анан дароо эле биринчи эле бир чоң бир Лев Толстойдун же Чеховдун томдугун китептеп эле берип койсоң кыйын да. Ошон үчүн колдон келишинче эмелерге аракет кылыш керек. Анан бара мисалы үчүн убагында бир 90-2000 жылдардын тегерегинде ушундай эме болгон дейт. Баягыдай бриллиант жылан сыяктуу, анан бир дайыр алда эми чоң эмгек деңиз, бирок бир көчөдө сатып, башка китеп окугандар жакшы иштебей турган кезинде бир кайсы бир деңгээлде чыгармалар аябай элдин катмарында сиңиптир да. Мисалы үчүн базарда тачка айдаган, соода кылган адамдан бери ошондой китептерди окушкан дейт да. Жаныбек Жанызак деп көп китептер чыккан да. Анан бара элдин табиети өзгөрүп баратат. Мисалы үчүн биздин айылыбызда эле окуучулар азыр Бишкекте чыгып аткан китепти дароо сурашат да. Азиянын арстаны чыгыптыр, жакында эле Нуржигит Кадырбеков агайдыкы деп жаныбызды койбой чалып, нарынга, Актала калтырып атышат. Мугалимдер залдырып атат. Демек бара китептин, адамдын китепке болгон табиети өзгөрүп баратат да. Анан биз да сунуштаганда айтабыз, албетте мисалы үчүн жаңы окуп аткан болсо ойлоной койгон деген сыяктуу китептер бар, Япон кереметинин сырлары, Нуржигит агайдын. Анан баарыбыз сунуштайбыз, мисалы үчүн Кайгырба деген китеп, Ислам университетинен Капаланба деп чыккан, андан кийин Кайгырба деп чыкты. Ошол китепти сунуштайбыз. Ушул сыяктуу китептерди көп, мисалы үчүн могу китепти окуп бүттүм, Бала бойдон калба деп Сулайман Рыспаевдики. Азыр бир канча бет, 100 беттин тегереги экен. Бирок муну баштап алсаң аягына чыгып бир айылдык жеткинчек бала жөнүндө жазылган да. Анын турмушу, дүйнөлүк олимпиадага чыкканы, ошонун баары ушундай жазылган да. Ошон үчүн баягы сунуштап атканда ар бирине мындай колдон келишинче мындай өзүнүн баягы деңгээлине жараша сунуштаганга аракет кылабыз да. Анан китеп тойлордо деле азыр чыгып аткан, жаңы чыгып аткан китептер элдин табиетине жараша, мисалы үчүн эптеп деген эле китептерди эл кабыл албай калды да. Жалаң жакшы китептерди ылгап, басмаканалар да сапаттуу басканга өтө баштады да. Мисалы үчүн азыр караңыз кандай сонун басылган. Азыр бул кайсыл басмаканадан бастыргансыздар деп буну сурап атам. Бул да аябай сонун сапатта басылган да. Мына ичиндеги китептери сары, сүрөттөрү менен сонун кылып басышкан да. Анан ошондой кыскасы. Анан мисалы үчүн котормолордон ушу Аид Аль-Карнинин китептерин аябай баалайм да. Могу Бакыттын сырын аштым дагы, бул дагы экөө тең. Аид Аль-Карни деген араб жазуучунун китеби да, Кайгырба дагы. Аябай кандай сонун китептер да. Бардык сферадагы адамдар үчүн окуша алат да. Ошон үчүн китептер көп, сунуштаганга аракет кылабыз. Жакшы, сөзүңүздүн башында мотивация деп калдыңыз да. Эгерде жалаң гана мотивациялык китептерди окуй бере турган болсо адамга кандай таасир бериши мүмкүн? Куру кыялдардын арасында калып кетпейби? Эме деп коет да, муну Советбек Байгазиев деген кыргыздын бир эме адабиятта чыган инсан, орду бар инсан, адабий сынчы. Ошол айтканда эме деген китеби бар.
Иниме кат деген китеби бар да. Ошол жерде жазып атат. Балам, сен Американы багындырышың керек. Балам, сен ушундай машинада жүрүшүң керек. Балам, сен деп мотивация беребиз дейт. А бирок монда зоого чыгып дейт, кырга чыгышың керек балам. Сен пикке чыгасың деп беребиз, а бирок ошол жолдо кетип баратканда кыйынчылыктарды эч качан айтпайбыз дейт да альпинисттер. Альпинисттер мисалга бирок ал барып зоодон кулашын, кулап барып кайра өйдөлөнүшүн, ошону айтпай балдарыбызды мындай жеңил, желпи нерселер менен мактай берип, мотивация берип, ушундай бир сөз менен айтканда, бир кыргыздын эмеси менен жылаңач романтик кылып койдук депчи. Жылаңач романтик өтө баа берген да. Сиз балдарды мисалы үчүн кара жумуш кылдырбайбыз, туугандарына жардам бердирбейбиз, айлык барса деле иш кылдырбайбыз. А бирок максатка жетиш үчүн не деген гана тер керек да, не деген гана маңдай тер керек. Оңой эле келе калбайт. Мисалы үчүн жөнөкөй мына 2 жыл бир адамдан мектептен долбоорду уюштуруп жүрөбүз. Оңой келген жок, арасында ыйлаган волонтерлор болду. Кытайдан акча жеткизип келгендер болду. Германияда уюштурушту. Мунун баары да оңой эмес да, ошол жерде мээнети бар, аны айтышыбыз керек. Оңой эле мисалы үчүн китепкана оңой эле бат эле мындай өнүгөбүз деген нерсе бар, бирок анын артында чоң эмгек бар экенин айтышыбыз керек. Анан китеп боюнча жалаң эле мотивационный китептерди ала берсек, жашоонун чындыгына келгенде сынып калышыбыз мүмкүн. Жашоонун чындыгына, жашоо чындыгы башка. Ошон үчүн эмне кылабыз? Жан дүйнө үчүн окушубуз керек. Диний илимди бекемдешибиз керек, Кудайды таанышыбыз керек, өзүбүздү таанышыбыз керек. Ошол учурда поэзияны да окушубуз керек. Жан дүйнө кадимкидей эсалат да. Тамакты жалаң эле сууга бышкан күрүчтү же болбосо 5 бармакты жей бербегендей. Табитке эмеге адам организмине баардыгы керек го. Ошол сыяктуу мотивациядан, публистикадан, илимий китептен, адабияттан, поэзиядан аралаштырып окушубуз керек. Жакшы. Табылды мырза, мынакей азыркы Нуржигит агайдын да бир канча китептери чыгып атат. Жогоруда сөз кылган Айтал Карнийден, Чубак Устасын Раматылыктын, кыскасы күн санап ар кандай Грузиянын тарыхы сыяктуу жаңы багытта китептер көп. Алардын баарын тең калтырбай окуп атабыз. Анан сиздин байкамыңыз боюнча эски китептерин дагы Айталы Баялиновдун, Айтматовдун, Жан Төшовдун, Касымбековдун Сынган кылычы бар, Маркумдар үнү бар, Каныбектер бар. Эмне деген гана керемет китептер, адамдын сөз байлыгын өстүрөт. Ушуга болгон жаштардын кызыгуусу бар бекен? Китепканаларга киргенде байкап калып атам дедиңиз. Негизи могу акыркы бир 5 жыл бекен мындай коомдук китепке болгон мамиле өзгөрдү. Азыр могу китептер чыгып атканын себеби жаштар арасында дейбизби, окурмандар арасында дейбизби, китепке талап жанданганын белгиси да. Айттык го, мисалы китептердин кандай сонун басылып аткандагы сапаты. Мурда сырты переплету мукабасын катуу кылып туруп ичине аппак кагаз менен окшош китептер чыкты да. Көздөр орто турган да. Көздөрдү орто тургандай, анан тамгаларын карасаң мындай чыгып кеткен, кескенде туура эмес кесилген. Айтор эптеп бир колго тийип окуй турган бир материал катары гана кабыл алган да. Азыр күнгө жараша баягы орусча айтып го, спрос порождает предложение депчи, мындай талапка жараша, элдин талабына жараша берки мындай китеп чыгарып аткандардын, сатып аткандардын дагы ошолорго ылайык бир мындай эмгектер жасай баштады да. Бул мисалы азыр бакай айтып өткөндөй китеп окуганда деле мисалы бир багытта эле китеп окуй бербеш керек да. Адам мотивациялык багытта китептер окуй берсе шаттандырган. Айткандай эле бир жака алып барып туруп андан кийин бир сынат да адам, андан кийин аябай көңүл калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы мотивациялык китептер да керек, бүгүнкү күндүн талабы да. Ошол учурда көркөм адабий китептер да керек. Бул жан дүйнөнү азык кыла турган, диний, руханий жакты калыптандыра турган, бул өтө маанилүү. Анан албетте бул өзүбүздүн өткөнүбүз, кечекибиз, буну эч качан биз сыга албайбыз. Кайсы бир деңгээлде ал да биздин өзүбүздүн мисалы Союз убагында кыргыз адабияты, маданиятынын көтөрүлүшү бул кайсы бир деңгээлде алтын доор сыяктуу бир өзгөчө орду бар да. Айтматовдун чыгышы, Касымбековдор, Баялиновдор. Анан алардын китептерин дагы, алардын эмгектерин дагы унутта калтырыш болбойт. Бүгүнкү күндө дагы алардын эмгектерине талап чоң. Мисалы айтсак, акыркы чыккан китептердин бири Маркумдар үнү. Былтыр чыкты, 2 жылга кетти. Ошол Маркумдар үнү чыгыш үчүн деле мисалы мен билгенден ал китепке автордук укук үчүн 6 басмакана жарышты. Кадимкидей талаш болду. Ушул китепти биз чыгарабыз депчи. Себеби коомдо талап бар эле ал китепкечи. Реклама мындай аябай жакшы кеткен. Ошол сыңар азыр мен билгенден аз басмаканалар ортосунда да кадимкидей атаандаштык бар. Бул жаз үчүн китебин бул биз чыгарабыз, бул жаз үчүн биз чыгарабыз депчи. Буюрса, менимче өткөн аталарыбыз окуган эң жакшы китептер дегенин баары кайра басылат.
азыр көпчүлүгү басылып калды. Экинчи өмүрү. Экинчи өмүрү. Азыр мисалы Түгөлбай Сыдыков атабыздын 14-15 томдук китеби даярдалып атат. Ошол эле учурда жана кимдердикин айттыңыз агай? Сөз жөнүндө сөз Сулайман агайдын китептери чыккан атат. Касым Тыныстанов жөнүндө, Жусуп Абдрахманов жөнүндө китептер даярдалып аткан маалыматыбыз бар да. Болгону бир аз убакыттын иши калды. Жакшы. Мухаммед мырза, ушул эле суроону сизге дагы улап бергим келип атат. Мисалы адам руханий жактан дагы өнүкпөй турган болсо, анда айрым нерселерибиз, балким баардык нерселерибиз текке дагы кетип калышы толук ыктымал. Диний сабаттуулугумду өстүрөм. Мисалы пайгамбарыбыз тууралуу көбүрөөк жакындан тааныйм. Кудай тууралуу дагы маалыматтарды жакшыраак билишим керек деп. Араб тилинде билбесе же орус тилинде билбесе, кыргыз тилдүү кайсы китептерди окууга сиз мындай бир багыт берет элеңиз? Азыркы учурда эми диний болгондон кийин албетте азыр Кыргызстанда жападан жалгыз Ислам университети бар. Ошол тараптан 25 китеп чыккан. Ошол арасында баары эле диний десек болот да. Ар бир эле мисалы муну окуса, аягына келип инсан намаз окуса бактылуу болот деген нерсеге багыттайт да. Демек, ошол Ислам университетине чыккан ар бир эле китеп ошол диний тармакка үндөйт да. Мисалы иман бутактары. Ал ошол имандын 70тен ашуун бутагын кенен түшүндүрүп кеткен. Мунун чыкканына дагы аз эле болду. Мисалы фыкых деген китептер бар. Усул хадис, усул фыкх дегендер эми ал илим талап кылуучуларга. Бүгүнкү күндө ошол Ислам университети жана муфтият тараптан уюштурулуп атат китеп жарыш. Баягы илимдүүлөр үчүн, бул карапайым эл үчүн эмес, илимдүүлөр үчүн баягы усул фыкх, усул хадис, Куран ушулардан жарыш болуп атат. Баш байгеси бир комнаталуу бөлмө, бир бөлмөлүү батир депчи. Ушундай нерселер болуп атат. Бирок ошол нерсени биз үйрөнүүдө китептерге эле байлап алсак, мисалы кээ бирки маселелер бар, диний терминдер менен эле жазып коет да. Бир устаз кармап туруп, же бир динди түшүнгөн бирөөнү кармап туруп, кайсыл китепти сунуштайсыз? Ал айтат, ушул китепти окуңуз дейт. Анан ушул китепти окуп, ичинде түшүнбөгөн маселени кайра андан сурап, мисалы илим ошондой баягы жүрөктөн жүрөккө өтөт дейт го. Ушундай кылса, менимче жакшыраак болот. Ал эми жөн эле убактым жок дей турган болсо, ошол мен билгенден Жамгыр китепканасы, ошол эле Тамчы деген бар. Алар мисалы Данек китеп дүкөндөрү, ошолордун баары эле ошол диний тармактарды көбүрөөк алып туруп сатышып атат да. Ошондуктан диний китеп жагынан да чындап мындай коомдо басмада чыгып аткан китептер аябай сүйүндүрөт да. Себеби бизде азыр мындай баягы союз ыдырагандан кийин постсовет мамлекеттин баарында эле болду керек, баягы руханий кризис башталды да. Аны эмне менен толтурабыз дегенде ар ким ар кандай жол тандашты. Бизде болсо биз Кудайга шүгүр, баягы өзүбүздүн жолубуз бар экен, аталарыбыз чыгып кеткен бир чыйыр жол бар экен. Ошол жолго кайттык. Кайтканда дагы мындай бир радикалдуу же бир башка ашык жакын эмес, ушундай бир жакшы бир мындай түз кете турган өзүбүздүн жол алымдарыбыз жакшы бир багыт көргөзүп койду. Анан ошол багытта китептер жагынан дагы буюрса жакшы эле келет деп ишенебиз. Себеби мындай адабияттар да азыр жетиштүү. Басмаканалар чыгып атат. Ошого жараша китеп дүкөндөрдө дагы мисалы диний адабияттын өтүп атканы мындай коомдо талап жакшы экенин көргөзүп турат да. Айылдарга чейин барасың, ошол жерде бир китеп дүкөндөр, мындай китепке талаптар бар экенин көрүп атабыз да. Жакшы. Программабыз аягына келип калды. Эми жыйынтыктоочу микрофон катары Бакай мырза сизден баштайлы. Жыйынтыктоочу сөз. Эфир үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан жалпы эли журтка жалпы кайрыларыбыз ошол баягы Табылды Муратбеков айткан бир жакшы сөзү бар. Табылды бир жолу сүйлөшүп турганда айтты эле да. Эме деген сөз бар экен да. Сен ойлонгон оюңду абайлап ойлон депчи. Ал бир күнү сөз болот дейт да. Бирок сүйлөгөн сөзүңдү абайла. Сүйлөсөң тандап жакшысын, мыктысын, зыяны жогун сүйлө дейт да. Анткени сөзүң бир күн иш болот дейт. Себеби бүгүн эфирге чакырып сөз болду, келиңиздер деп. Анан ошол Табылды экөөбүз сүйлөштүк, барып келели деп, ошол сөз не ишке айланды да. Анан ишиңди абайла, ал бир күн адат болот дейт. Адатыңды абайла, ал бир күн тагдыр болот дейт да. Элестеткөнүз адамдын бүтүндөй жашоо тагдыры
ошонун оюна байланыштуу болот экен да. Булага барып туруп ой болот экен. А бирок ой жөн эле жерден келе калбайт. Ой деген ойдун келе турган булактары бар да. Аны үчүн көзүбүз менен жакшы нерселерди гана көрүшүбүз керек, жакшы нерсени угушубуз керек, жакшы нерсени пикирлеп, жакшы нерсени ойлонсок гана жакшы ой келет да. Ошол окуганыбыз, басканыбыз, турганыбызды оңтошубуз керек. Анан бул китеп адамдын ошол оюнун оңолуусуна бирден бир дарысы ушул китеп да. Себеби китептен сөздү үйрөнөбүз, ойду үйрөнөбүз, ошол сыяктуу ошондон анан биздин тагдырыбыз куралат да. Анан тагдырды азыр көрүп атабыз. Бүтүнө бир мамлекеттин тагдыры деле, бир адамдын тагдыры деле. Азыр дүйнөгө ийгиликке жеткен, мисалы Чубак устазды айтабыз, Илон Маскты айтабыз, мисалы үчүн өзүбүздүн инсандар, дүйнөдөгү инсандар, Стив Джобс дейбизби, бардыгынын ой өнүккөн, сөз оозуна сөзү бар адамдар да, анын бардыгы китептен окуган адамдар. Анан Кыргызстанда дүйнөдөгү эң китепкөй, эң өнүккөн өлкө болобуз деген чоң эмебиз бар, ишеничибиз бар, аракетибиз бар дегендей. Ага жетиш үчүн ар бир кыргыз, ар бир биздин жаран кайдыгер карабай оюбузду оңдоп, сөзүбүздү оңдошубуз керек, китеп менен дос болушубуз керек. Рахмат. Табылды мырза. Сизден баштайлы, андан кийин Мухаммад мырза менен жыйынтыктайлы. Биринчиден ушу бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анан экинчиден эртең жалпы журтту эртеңки бир куттуу бир майрам менен куттуктайбыз. Баягы жакшы жашам болуп калсын деп тилек кылабыз. Бизде мурда терс адат болуп келген болсо анын ордуна ушу китеп берүү күнү болуп калсын деп. Жакын достор бири-бирине берсин, мугалимдер окуучулардын берсин, окуучулар мугалимдердин берсин, ушундай бир маданият калыптанса деп тилек. Анан Бакай айтып өткөндөй, биз чындап жаркын келечекти кыялданабыз. Анын бирден бир жолу ушул илим алуу, илимдин булагы бул китеп. Ошол багытта иштер улана берет. Буюрса ар бир мекендешибизди ушул ишке катышууга үндөп өтмөкчүбүз. Сиздерге рахмат. Рахмат. Мухаммад мырза. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Окуган муун ар дайым алдыда. Ошон үчүн окуган муундун катарына биз дагы кошулуп калганыбызга аябай сүйүнүп отурабыз. Биз дагы мурунку замандан болуп калсак 300 сомго китеп албай, 3000 сомдук ашказанды толтуруп жүрө берет элек да. Ошондуктан келиңиздер бүгүндөн баштап бири-бирибизге белек берели. Пайгамбарыбыз айтат: "Тахаду тахаббу" дейт. Бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо мындай мухаббат, сүйүү болсун дейт. Ошондуктан бири-бирибизге белек дегенде эле баягы көрүнгөн нерсени ала бербей, мындай келечекте мисалы жубайың кандай болуусун кааласаң, мисалы ошого багытталган бир китеп алып берип кой, мисалы досуңдун кандай болуусун кааласаң, ошого сыярландай китеп алып берип кой. Ошондуктан эң алгач эртеңки күндү бүгүн биз баштап берейинчи, мындай эки досума китеп белек берек кылайынчы. Жакшы. Бул сиздерге болсун. Бул сиз жакында эле үйлөндүңүз ошого. Жубайыңызга белек да. Рахмат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Макул, анда эфирден кийин жыйынтыктарына берели. Буюрса, ишиңиздерге ийгилик, эртеңки китеп тоюңуздар жакшы улансын. Ал эми Мухаммад мырза, сиздин дагы ушул Бакыт ордосунун ишине ийгиликтер каалайбыз. Эң керектүү, анан эң пайдалуу иштерди улантып жатасыздар. Ал эми урматтуу радио угуучулар жана телекөрүүчүлөр, Насыйкат радиосун Бишкек жана Чүй облустарында 92.9 жыштыгында уксаңыздар болот. Ошондой эле бизде телеканал Марва, Марва ТВ, Марва телеканалы деген аталышта Instagram, Facebook, YouTube социалдык тармактарын издесеңиздер болот. Китепти ачсаң, китеп сени ачат дейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.